партия идея көтөрдү. Биздин партия ошо идеяны аягына чейин чыгарып келет. Бирок 60 МТС бул Кыргызстан үчүн аз экен. Биз ушуну жазып атканда 500, 600 деп айтсак болот эле, бирок ушундай биз чочуладык. Эгерде көп айтып койсок, аткарылбай калсак, анда эл бизди калпычы деп айтат деп ушундай коркконбуз. Бирок биз азыр өзүбүзгө план койдук. Жаңыча кадам басайлык деген ушу ой менен көлөмү көбөйүш керек ал чарбанын продукциясын. Ошондо гана биз ЕЭПтин алкагына биз базарына чыга алабыз, урматтуу агайлар. Бул биздин максатыбыз. Бул максатка биз жетебиз. Бизге ишенгиле. Эгерде биз бул жерден азыр жерден чыккан продукцияны жакшынакай сапаттуу кылсак, жакшынакай бир упаковка кылсак, жакшынакай бир баасы болсо, биз мына ушул ЕЭПтин алкагында базарына чыгып, кандай деген атаандаштыкка туруштук бере алабыз да. Ошондо биздин экономикабыз чыгат. Техника бул, мындай айтканда, бул жашоо. Эгерде техника иштесе, жер иштелет, жер иштесе, анда курсаң ток болот деген сөз. Биз иш алып барып, идеянын аткарылышына дагы көп бир топ жумуштарды аткарып келатабыз. Мисалы, биз парламент шайлоонун астында 60 МТС ачабыз дегенбиз. Биз 500 МТС, 1000 МТС деп айткан жокпуз. 60 МТС. Кече Элек районунда 59 МТС ачтык. Эртең мына Жетегөз районунда 60 МТС ачылып атат. Бул деген бул биздин убаданын аткарылышы. Бирок бүгүн биз өстүк. Регионалдык партиядан республикалык партияга айландык. Бул деңгээлге жетиш бул сиздердин иш аракеттер болду. Сиздер менен чогуу бул деңгээлге жеттик. 22 шаарларда фракцияларыбыз бар. Жок кеңеште фракциябыз бар. Бул деңгээлге бизге бир башка партия жардам берген жок. Же бийликтин партиясы, же бийликтин өкүлдөрү бизге жардам берген жок. Биз өзүбүздүн күчү менен, өзүбүздүн иш аракеттери менен